Саламатсызбы, Миргүл эже, сиз менен дагы бир жолу көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Алгач биздин досторго өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен Турдумамбетова Миргүл, ошо Бакай Ата районунда Кашка Жол орто мектебинде мугалим болуп иштейм. Ошо Улуттук талас кыздар федерациясынын тең насаатчысымын. Чоң рахмат. Айта кетсеңиз, ошо алдыда өткөн тренингтерден сиз өзүңүзгө эмне ала алдыңыз? Ошол 3 күндүк тренингде ошол гендердик зомбулуктун алдын алуу, аны менен кантип күрөшүү жана ошондой эле ушул кыздардын мобилдик кинофестивальга катышууда кандай кемчиликтер болуп атат, ошонун алдын алуу боюнча иштер жүргүздүк, үйрөндү кыздар. Чоң рахмат. Дал ушул алган билимдериңизди сиз келечекте кандай колдоносуз, ошону дагы досторго айта кетсеңиз. Азыркы убакта ошол Бакай Ата районунан 2 мектеп гана катышып атат. Ошол Талас кыздар федерациясынын мүчөсү болуп ушул 2 мектеп гана келип атат. Эми келечекте ошо бардык райондогу мектептерге жайылтабыз деген ойдобуз. Ошол менен азыр иш алып барып пландап атабыз. Чоң рахмат. 25 ноябрь эмне күн экенин билесизби? 25 ноябрь бүткүл дүйнөлүк эл аралык гендердик зомбулукка каршы күрөшүү күнү. Дал ушул күнү көптөгөн уюмдар, деги эле кыздар федерациясы боюнча көптөгөн иш-чаралар өткөрүлөт. Ушул тууралуу сиздерде кандай пландар бар, ошол иш-чара өткөзөсүздөрбү? Ооба, биз бул убакка чейин деле өткөзүп келгенбиз. Эми дагы ошол иштерди уланта беребиз. Өзүбүздүн командабыз бар. Кыздар менен ошо гендердик зомбулукка каршы күрөшүү, гендердик зомбулуктун алдын алуу боюнча бир топ иш-чараларды максатка коюп атабыз алдыга. Эми буюрса ошолорду ишке ашырабыз деген ойдомун. Чоң рахмат эже, сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат силерге да.